Ишенал Арабаев негизи ошо Уфадагы Галия медресеси. Бул Галия медресеси ошо мезгилдеги жогорку окуу жайларга тете мусулман окуу жай болгонда, ошо жерден окуп бүтүп келгенден кийин ал Тоңго келип мугалим болуп иштеп калат. Ошо жерде Тоңдо мектеп ачышканда Сагалы манап Алматаевтар мектеп ачышкан. Ошол мектепке келип иштеп калат. Анан ошол жерден Кайбылда ажы деген болгон экен. Ошо Кайбылда ажынын кызын алат да, Кадича дегенчи. Бул эми аябай өтө мындай таң калыштуу окуя, себеби дегенде Азыркы Тоң районунда. ооба. Анан себеби дегенде Ишенал Арабаев өзү атасы жок жетим бала болгон да. Анан окууну бүтүп келгенден кийин колунда жок эле адамга бай адам өзүнүн кызын берип атат да. Бул биз азыркы күндүн көзү менен караганда эмне үчүн ушундай болуп калды? Мен ойлойм, кыргыздардын билимдүү адамдарды сыйлаганды.